Саламатсыңарбы балдар, бүгүнкү темабыз тема ондук жана жөнөкөй бөлчөктөрдү салыштырабыз. Салыштыруу деп коеюн. Так, салыштырганда мындай кыласыңар балдар. 0 анан мындай болсо 0 менен биринчи 0ду салыштырасыңар. Экөө барабар болсо чийип салабыз, анан 5 менен 4 салыштырылат. 5 чоңбу болду, бул жак чоң. Калганы эсептелинбейт экен. 0,111 анан 0,1001 экен. Ошондо 0 менен 0ду салыштырабыз. 1 менен 1ди салыштырабыз тең, анан бул жер 1, бул жер 0 болуп калды. 1 чоң демек, бул жак чоң. Ушул эсеп 289 эсеп ошол 2017 жылдары келген. Биздин ортодо биздин окуткан бир кыз кирип алып, анан ошону салыштыра албай кыйналып калган экен да. Себеби бул жерде 11, анан бул жерде 101 болуп турса эмне кылам депчи. Үйрөткөнбүз ушундай кылып салыштырасыңар деп, бирок эсинен чыгып калган да. Ошондуктан силердин эсиңерден чыкпасын. 0,5 жана 2ден 1 дейт. 2ден 1 бул 0,5, ошондуктан экөө барабар. 4дөн 3 бул 0,75 болорун эсиңерде болсо керек. Канча жолу чыгарып атабыз уже. 3ден 1 анан 100дөн 1 болуп калат экен. Бул 0,100дөн 1 болсо, ошондо экөөнү салыштыралы десек, мисалы 3дөн 1 анан 100дөн 1 деп жазып ала турган болсок, мындай көбөйтүп койсок, бул жер 3, бул жер эмне болуп калат? 100 болуп калат. Ошондуктан бул жак чоң болот экен. Так, улантабыз. 12ден 11, анан 100дөн 11, муну да жөнөкөй бөлчөктөрүндө эле жазып алып, мисалы үчүн 12ден 11, анан 100дөн 11. Баягы биз үйрөнгөндө эле мындай кылып эле карама-каршы көбөйтөбүз. Ошондо 1100 болот экен. 12ни 11ге көбөйтө турган болсок, там 12ни 10го көбөйтсөк эмне болот? 120 болот, аз эле болуп калат. Бияк көп сан чыгып атпайбы? Ошондуктан бул жак чоң болот экен. Андан кийин 0,75 бул 4дөн 3 болот. 4дөн 3тү чоңбу же 28ден 17 чоңбу салыштырыш үчүн 28ди 3кө 4тү буга көбөйтүп коет экенбиз. Мына балдар ушундай оңой эле салыштырып койсок болот экен. Дагы бир аз эсептерден иштеп салыштырып коелу. Эми бул жерде мына муну чыгарыш керек экен, анан 0,2 менен салыштырып коюшубуз керек экен. Ошондо 2ден 1 бөлүнгөн 10дон 4 болсо, 2ден 1 көбөйтүлгөн мындай болуп калат, бул экөөнү кыскарта берсек эмне болуп калат экен? 5 болуп калат. Ошондо 4дөн 5 болуп калса, 4дөн 5 бул 1,4дөн 1. Демек, бул жерде 1 бүтүн бар, а бул жерде 0 бүтүн. Ошондуктан бул жак чоң болуп атат, Андан кийин муну кошо турган, бул жерде мына бүтүн сан бар, 1 бар, а бул жер 0,4. Ошондуктан чыгарбай эле бул жакты чоң деп койсок болот. Анан мындай сандарда берилип калат, анан бул жер 0,5 дейт, 0,5 макул. Монголарды мындай эле чыгарып эсек болот. Мисалы үчүн 1ди 2ге бөлсөк 0,5 болот, Анан 1ди 4кө бөлсөк 0,25 болот. Анан 1ди 5ке бөлсөк 0,2 болот, чынбы? Ошондо бул жер 0,05 уже бар болуп атат мына. Анан ага канчаны кошуп атабыз? 2,5 дагы 10 бардыгы кошулуп атпайбы? Кошулганда сөзсүз 0,5тен бул жак көбүрөөк болуп калат. Ошондуктан бул жак чоң. 1,1 анан 1,3ден 1 чоңбу дейт. Ошо 1 бүтүндөр барабар болсо 1 бүтүндөрдү чийип эле салабыз. Анан муну 10дон 1 деп жазып койсок, бул жер 10, бул жер 3 болуп калса, демек бул жак чоң экен. 10 менен карама-каршы көбөйтүп койдук да баягыдай. 0,178, анан бул 78ден 1 берилген экен. Муну дагы эмне кыласыңар? 100дөн 78 деп жазып туруп, карама-каршы көбөйтүп таап койсоңор болот экен. Эми балдар, мына силер менен бардык салыштыруу жолдорун карадык, ондук бөлчөк, жөнөкөй бөлчөктөрдүн бардык техникаларын үйрөнүп чыктык силер менен. Силер эмне кылышыңар керек? Видео сабактарды көп жолу кайталап көрүшүңөр керек. Минимум 25 жолу кайталап көргүлө, анан ошондо жарымын үйрөнөт экенсиңер. Ал эми кийинки сабактарда силер менен биз модулдар деген темага киришет экенбиз.